Экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Кайрылууда президенттен экс-башкы прокурор, Жогорку Кеңеш депутаты Аида Салянованын сотуна көз салып карап чыгууга чакырган. Урматтуу Сооронбай Шарипович, революциядан кийин оор кырдаалдарда өлкөнү турукташтыруу, мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, каргашалуу ош когалаңынын кесепеттерин жоюу, элдин бийликке болгон ишенимин кайрадан жаратуу сыяктуу орчундуу иштерди сиз менен бирге аткардык. Ошол учурдагы биргелешкен аракетибиз дагы бир багытта болгонун натыйжасында өлкөдө тынчтык орноп, улуттар аралык ынтымак бекемделип, социалдык жана экономикалык өнүгүүгө жол ачылды. Бул ийгиликтерге облустун жетекчиси, кийин өкмөт башчысы катары сиздин салым орчундуу. Өткөн жылкы шайлоодо дагы шайлоочулардын добушунун көпчүлүгү сизди колдоп бергенин кокусунан эмес. Эл акылы жетик, сабырдуу, турмуштук тажрыйбасы мол инсан тандады деп терең ишенем. Менин сизге кайрылып жатканым да ошол акыйкаттык, адилеттик, калыстык маселеси. Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы башкы Аида Жеңишбековна Салянованын үстүнөн болуп жаткан учурда эң чоң коомдук резонанс жараткан сот процессине көңүл бурууга тереңирээк маани берүүгө сизди чакырат элем. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңеш депутаты мурдагы башкы прокурор Саляновага тагылып жаткан айыптарды, учурда болуп жаткан сот процесстеринин жагдайларын объективдүү жана терең иликтөөнүн өзүңүздөн, аппараттын жаңы кызматкерлерине тапшырууну сизден өтүнөм. Аида Салянованын ишинде принципиалдуулукту, мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты камсыз кылуу менен сиз өлкөдө чоң кыймылды баштай аласыз. Жүздөгөн судьяларга жол көрсөтөсүз. Аларга сот акыйкаттыгын бузбай иштөөгө дагы бир мүмкүнчүлүк бересиз. Мындай чоң иштин башында турууга сиздин эркиңиз жетээрине ишенем деп жазган Кыргызстандын 3-чү президенти Роза Отунбаева. Депутат кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10-октябрда аны 5 жылга эркининен ажыратып жана үй-мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Буга макул болбогон депутат доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, андан натыйжалуу тыянак чыкпаган соң жогорку сотко даттанган. Экс-депутат Аида Салянованын иши бүгүн 8-майда жогорку сотто каралат. Жалпыга маалым болгондой, Аида Саляновага жалган жалаа менен кылмыш иши козголгону баарына белгилүү. Аида Салянованын оппозициялык маанайдагы принципиалдуу позициясы бийликтин шаштысын алып, акыры ойдон токулган жалган жалаа менен негизсиз кылмыш ишин козгошкон. Бийликтин максаты болгон күчүн салып, Аида Салянованы мандаттан ажыратуу жана саясий куугунтукка алуу болгону күн өткөн сайын далилденип жатканын кайда катабыз. Албетте соттордун бул өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деген мыйзамсыз чечимдерди чыгаруусуна экс-Ажо Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар болгону бештен белгилүү. Атамбаев 6 жыл өлкөнүн башкаруусунда мыйзамдын үстөмдүгүн орнотууга эмес, тескерисинче мыйзамды каалагандай калчап, өз кызыкчылыгына карата пайдаланып келбедиби? Эми азыр ал ажообуз жок, жаңы бийлик келди. Анын үстүнө жаңы президент Жээнбеков эң оболу сот адилеттүүлүгүн орнотуп, сотторго болгон эл ишенимин кайтарам дебедиби? Демек сот адилеттүүлүгүн орнобогону алдыда боло турчу сот отурумдарынан билинет. Чын эле сот адилеттүүлүгү орногон болсо, мыйзамсыз жана негизсиз кылмыш иши козголгон Аида Салянова акталууга тийиш. Жыйынтыгы кандай болот, күтө туралы.